Остеопороз деп эмнени айтабыз? Бул денедеги сөөктөрдүн сапаты жокко кылуу процесс. Менструация эмнеге азаят да жок болот? Бул деген эстроген түшкөндө. Остеопороз негизи бул күтүлбөс убакытта табылып калат. Ошол эле гормондорду текшерсе болот. Тамакта кальций көп болуш керек, сырды аябай көп, мурунку учурларда холодец көп жешчү адамдар. Элестетип көрүңүз. Сиз кадимкидей эле адаттагыдай кыймылдайсыз. Тепкичтен өйдө көтөрүлүп баратканда кокустан тайып кетесиз. Ошол учурда курч ооруу сезесиз. Дароо эле больница барганда врач, ортопед, травматолог сизге остеопороз деп диагнозун коет. Сиз сөөктөрүңүз ушунчалык морт болгону мүмкүн деп ойлогон да эмессиз. Остеопороз бул кары адамдардын гана эле эмес оорусу. Бул ар бир адам ойлонушу керек деген маселе. Илимдердин прогнозу боюнча 2030-жылы жарым дүйнөнүн адамдары остеопороз менен ооруйт деп айтышат. Биздин главный ден соолук подкастына кош келиңиздер. Менин атым Гүлназ Эркин, мен Авиценна клиниканы жетектейм. Бүгүн биздин мейманыбыз врач, ортопед, травматолог Бакашев Санжар Темирбекович остеопороз жөнүндө кеңирээк маалымат айтып берет. Санжар мырза, айтып бериңизчи, сиз эмне үчүн врач болуп, ортопед болуп чечим кабыл алдыңыз? Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Биз бүгүнкү күндө остеопороз жөнүндө сүйлөшөлү деп келдик. Мен травматолог, ортопед, врач болом. Врач болгон себеби кичинекей чагыман эле врач болоюн деп келгем. Ошол күндө травматолог болорумду билген эмесмин. Ошол окууга тапшырып окуп жүргөндө эле билинди. Травматолог болгонума өкүнбөйм. Остеопороз деп эмнени айтабыз? Остеопороз бул жерде өзү эле уже айтып турат. Остео деген сөөк, пороз деген ошо сөөктүн жабыркаганы деген билдирет. Остеопороз менен артрозтордун айырмасы эмне? Ошол бир оорубу же башка оорубу? Остеопороз менен артроз деп биз деген муундардын жабыркагын айтабыз. Остеопороз деп эмнени айтабыз? Бул денедеги сөөктөрдүн сапаты жокко кылуу процесс. Сөөктүн тыгыздыгы морт болуп калган болот да остеопороз. Эмне үчүн ошо сынуулар болот? Артроз деген остеопороздон дагы болушу мүмкүн. Эмнегедир сөөктүн сапаты начарлайт да. Ошондуктан муун дагы өзү туура эмес иштеп, ошондон уже артроз башталат. Бүгүнкү күндө бул оору 4-место дененин патологиясында 4-место. Остеопороз негизи баштапкы болот жана экинчилик болот. Баштапкысы бул деген менопаузадан кийинки болот. Же болбосо жашы жете электердики болот. Карылыктык болот жана идиопатиялык болот. Экинчилик учурларда бул деген ар кандай организмдеги оорулардан болот. Мисалы эндокриндик оорулар болот, кан оорулары болот, ревматизм патологиялары остеопорозго алып келиши мүмкүн. Бөйрөк жабыркаганда болот жана генетикалык патологиялар болгондо болушу. Мындай жалпак жөнөкөй тил менен остеопороз деген сөөктөрдүн жаман болгону, Ана мындай шарик-шариктоп болуп калганы же кандай? Ошондо негизи сөөктүн сапаты, сөөктө кальций азайганда, ошондон сөөктүн тыгыздыгы азаят дагы, ошондон морт болуп калат. Сиз мына менопауза бир себебин айттыңыз, Демек, ошондо аялдар 45+ ошондо көбүрөөк ооруйбу же ал туура эмеспи? 45-тен ашканда же болбосо кээ бирлөрдүкү 40-тан ашканда эле ошол менопауза келет экен. Менопауза деп эмнени айтабыз? Бул менструациянын азайганы. Менструация эмнеге азаят да жок болот? Бул деген эстроген түшкөндө азайып кетет. Эстроген уже денеден чыкпай калганда ошол менопаузага алып келет. Өзү ошол эстроген уже түшкөндө бул эмнени айтып атат? Гормондун дисбалансы алып келген.
дисбаланс болуп, кээ бир өзүбүздүн могу калган бездер же болбосо башка бездер туура эмес иштеген алып келгенде ушул гормоналдык дисбаланс болуп ар кандай патологияга алып келет дагы. Ошол кальций сиңирүү, кальций жабыркайт же болбосо ошол кальций деле ошол керектүү сөөгүккө жеткирүү, ошол сапаттар начарлайт. Абдан кызыктуу. Жакында эле мен бир курбум менен сүйлөшүп атканда ал апасы жөнүндө айтып берет да. Мына апасы 40тан кийин эле, 40ка толбой эле менопаузага келип калат экен да. Анан өзү сүйүнүптүр, жакшы экен, мындай жеңилирээк болот экен депчи. Көрсө анын дагы тескер жаман жактары болот экен. Вот мисалы остеопорозго эртерээк алып келиши мүмкүн экен. Ошондойлор да болот. Ал жагы дагы бар, бирок негизи организм уже менин түшүнүгүм боюнча туура эмес иштей баштайт. Остеопороздун симптомдору кандай? Аны кантип диагноз кылса болот? Остеопороз негизи бул күтүлбөс убакытта табылып калат. Айрымча рентген кылганда ошол же болбосо ошол эле муун ооруп барган кезде рентген кылган учурда эле ошол табылат. Бирок анын өзүнүн да симптомдору болот. Негизги бул ошол жерде локациялалган остеопороз болуп аткан жер болсо, ошол жер ооруй баштайт акырындан. Суук тартат. Суук тартып, ошол жер бир аз дискомфортко алып келет. Көбүнчө ошол сөөктөрдүн аяк четтеринде болот, метафизарный зона деп коет. Бул жамбаштын баш жагынан ылдыйраак же болбосо тизеге жакыныраак келген жерде болот. Ошол эле сөөктүн бүтүп бараткан жерлеринде ошол көбүнчө остеопороз ошол жерде болот да. И ошол жерлер айрымча ошондо суук тартып же болбосо ооруп, дискомфорт болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда, например, мисалы карыларда көбүнчөсү төшөкчө жаткандар болот да, ооруп, бир ар кандай случайлерден, ар кандай оорулардан жабыркап төшөктө жаткан болсо, ошол моменттерде талмасы болушу мүмкүн. Булчуңдар бат-бат сокращаться этип, бат-бат талма болушу мүмкүн. Ошол дагы денеде кальций азайган же талма деген судорога, судорога, туура, эң туура судорога деп түшүнсө болот. Ошол судорогалар болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү. Сиз айтып калдыңыз, мына рентгенден билинбей билим калат депчи. Ал кандай? Мына мисалы колумду сындырып алдым. Остеопороз ошо колду рентген кылганда билинеби же остеопороз өзүнчө эле колдо, бутта же остеопороз болсо бүт эле сөөктөрдү ошо таасир этеби? Негизи ошол остеопороз уже жабыркагандан кийин табыла турган болсо, ошол мисалы сөөк сынып барып, ошол сөөк айрымча ошол остеопороз болуп турган жерден сынат. Анткени сөөк морт болуп калат да. Сапаты азайып, ошол жерде морт болгон үчүн ошол жерге бир аз нагрузка келгенде эле ошол жер сынып атат. Ошол менен барганда рентген аркылуу уже рентгенден көрүнүп турат. Ошол жерде сөөк азайганы, ошол жер морт болуп калганы көрүнүп, ошон үчүн ошондой диагноз коюлат. Негизи алдын алуу үчүн кандай кылса болот? Албетте бул диагностика. Ошондой жанагы биз айтып кеткендей симптомдор болсо, ошол жер муздап, суук тартып, ооруп, ошондой айтып кеткен симптомдор болсо, ошону диагностика кылса болот. Анын үчүн эмне кылабыз? Бул биринчиден анализдерди тапшырса болот. Кальцийдин деңгээлин кандан текшерсе болот. Витамин D, жанагындай ошол эле менопауза учурунда болуп аткан болсо, ошол эле гормондорду текшерсе болот. Калкан безин текшерсе болот. Ошол патологиялар ошол болуп аткан болсо, ошол именно ошол патологияны лечитеткенге туура болот да. Спортсмендер остеопороз менен оорушабы? Айтып кеткендей эле биринчилик болот. Жашы жетпегендердин ошондой симптомдору болуп,
ошол эле патология башталып кеткен болсо, ал өмүр бою сакталышы мүмкүн. Ошондуктан ал ошол киши спорт менен камсызданабы же болбосо башка физический нагрузка менен иштейби, ошондо ошол патологиялар билдирет. Остеопороздун алдын алуу жолдору кандай? Ошо айтып кеткендей эле, бул албетте диагностика. Диагностика ошол рентген аркылуу билсе болот. Айткандай эле гормондорду текшерип, кандын ар кандай сапаттарын текшерип, и основной бул деген денситометрия деген бар. Ошол общий денени рентген аркылуу тартып, ошол жерден көрүнүп турат кайсы жерде кандай остеопороз болуп жүрүп аткан, степендери коюлат. Жок, мен ойлойм, бул сиз диагностикасын айттыңыз да. А вот алдын алуу, мисалы, туура тамактануу же спорт менен машыгуу. Ошо кандай? Ошо диагностика кылгандан кийин бир нерсе жетишпегендик болуп аткан болсо, ошол эле кальций жетишпегендик болуп атса же болбосо эндокриндик оорулар болуп атса, ошону дарылаш керек. Же болбосо вообще эле болбосун десе, таптакыр болбосун десеңер, туура тамактануу биринчиден туура тамактануу, жетиштүү витаминдерди денеге алуу. Мисалы үчүн, көбүнчө карылар жашка жетип калганда күндү жаман көрүп калышат экен. Күндөн жашынып, көп көчөгө чыкпай ошентип калышат экен. Бул антип болбойт. Күндөн биз витамин D алабыз. Витамин D бизге денеден ошо кальцийди сиңириш үчүн жардам берет. Витамин D бизде денеден кальцийди сиңиргенге жардам берет. Эми түшүндүм, Сачар мырза. Мисалы, биз туура тамактансак дагы, эшикте жүрсөк дагы күн нурун алып, спорт менен машыксак дагы ичинки процесстер, мисалы эндокринный процесстер да, щитовидкабыз туура иштебесе, гормон дисбаланс болсо, ошондо баары остеопорозго келдирет экен. Ошон үчүн ар дайым диагностика кылып туруш керек экенбиз. Туура тамактансак дагы, кальций да ичсек дагы мүмкүн ал сиңирбейт экен. Ошондуктан остеопорозго алып келиши мүмкүн экен да. Ошон үчүн туура тамактануу эч гарантия бербейт экен оорулардан. Ооба. Анан айтып кеткендей эле, ошо күндөн жашынып калгандан мурун аз кыймылдап калат экен. Карылыкка жеткенде аз кыймылдап, негизи бир экинчи этажда турган болсо бир нерсе, ошого баргысы келбей, тепкичтен чыккысы келбей, мүмкүн ал кээ бир муумдар ооруган үчүн, бирок ошол эле кыймылдап турганга аракет кылыш керек. Ар кандай оорунун өзүнүн диетасы бар, стол 1, стол 2 деп совет убагында бар болчу эмес беле? Остеопороз ооругандарга кандай тамак сунуштайсыз? Өзгөчө тамактары барбы? Албетте, өз тамактануунун, туура тамактануунун эрежеси болот. Бул айрымча тамак деген кальций менен көп болуш керек. Тамакта кальций көп болуш керек. Бул кайсы тамактар? Ошол эле кисломолочныйлар, сүт азыктары же болбосо сырда аябай көп кальций болот экен. Ошол эле мурунку учурларда холодец көп жешчү адамдар. Ошол эле холодецте коллаген менен жана кальций көп болот экен. Эмне үчүн дегенде, ошол эле эттин, негизи эле ошол союлган малдын шыйрактарынан жасалат экен. Ошол шыйрактарда кальций көп болот экен, коллаген менен. Ошол денеде жакшы сиңирүү болот экен. Анан эмнени ичкенге болбойт? Бул тамакта же болбосо ошол эле күнүнкү жеп аткан, ичип аткан нерселерде кофе. Айрымча көп элдер кофени көп ичишет экен. Кофени ичкенден мурун эртеден кечке иче беришет экен. Бул айрымча болбойт. Кофенин негизи өзүнүн убактысы болот, анткени кофени көп ичкенде ошол эле кальцийди чыгарганга жардам берет, жууп кетет, кадимкидей жууп кетет. Же болбосо ошол эле алкоголь кальцийди жууп кетет.
көп элдер тамеки чегет экен, тамеки деле таасир берет. Эмне үчүн дегенде ошол эле кальций сиңирүүгө жардам бербей, наоборот, жууганга жардам берет экен. Ошондуктан туура тамактануу эрежесин кармаса ошол аябай жардам берет. Ошондой эле кофе дедиңиз, демек бүт кофеиндер, кола дагы мисалы, ошол дагы киреби? Кока-колада же болбосо пепсиде кофеин болот. Ал кофеинден тышкары кант болот. Көп көлөм кока-кола менен пепсиде кант болот. Кант аябай көп көлөмдө турат экен, ошол денеге киргенде кандай гана таасирлерди билбейт экен. Эмне үчүн биз кыймылдап турган дейбиз? Негизи эле алып келгенде, могу этаж үйдө жашагандар, анан жер үйдө жашагандар менен салыштырып келгенде, жер үйдө жашагандарда остеопороз азыраак болот экен. Эмне үчүн дегенде, жер үйдө оокат эч качан бүтпөйт. Жер үйдө элдер кыймылдап жүрөт, ар дайым ошол эле үй жылытабы, печка жагабы же болбосо мал багабы, ошонун баары адамды кыймылдатат экен дагы. Ошондо сөөктүн сапаты баары деле жакшыраак болот экен. Сиз остеопорозду кантип дарылайсыздар? Остеопорозду айтып кеткендей эле, албетте биринчи диагностика кылабыз. Ал ошол эндокриндик оорулар болуп турган болсо эндокринологко жиберебиз. Эндокринолог ошол анализдердин баарын текшерип, эмне жетишпей аткандыгын көрүп, ошол дарыларды жазып берет. Ошол дарыларды эндокринолог жазып берет. Же болбосо ошол эле карыныкы болуп атса, ошол остеопороз карыныкы болуп атса, биз атайын кальцийди сиңирген дарыларды жазабыз. Бул ошол эле кальций D3-никомет болобу же альфа-кальцидол болобу, ошол негизи организмге кирип аткан кальцийди сиңиргенге жардам берет. Андан тышкары сөөктүн өзүнүн калыбына келтирүүчү дарылар болот. Анаболик деп коебуз. Ошолор айрымча ошол сөөктүн сапатын кабылына келтирип, жана морт болуун азайтат. Мен мисалы өзүм дарыганага барып, кальций алып алып, макул кальций никометтерди сиңиштирүүгө ошо ичсем болобу? Жок, негизи эле болбойт. Эмне үчүн дегенде, биринчи ошол эле кальцийди денеде канча болуп атканын көрүш керек. Анализ тапшырып, канда кальций көрүнөт. Нормадан азбы же көппү, например, мисалы ошол эле кальций көп боло турган болсо, үстүнөн дагы кальций иче баштаса, бул уже кан тамырларга отложение болушу мүмкүн, же болбосо эле ошол боор өттө калышы мүмкүн. Өттө эмне үчүн таш болот? Ошол кальцинат болуп барып таш болот. Бөйрөктө да таш болот го, ошол эле ошол кальцийден алынат кальцинат. Анан операция кылыш керек ташты алып. Ал дагы чоңоюп кетет, ошол мешайт эте башташат. Кайсы спорт мисалы жакшы таасир этет вообще сөөктөргө? Бир мисал айта албайм, кайсы спорт болушу мүмкүн депчи. Негизи эле бул остеопороз болбошу үчүн бул айтып кеткендей эле кыймыл, аракет, регулярный кыймылдар болуш керек. Эмне үчүн жаштарда остеопороз болот дейбиз? Ошолор эле аз кыймылдап калышат. Күндөн күнгө телефондо отуруп же болбосо компьютерде отуруп, ошол кыймыл азайып эле, ошол сөөктөр мага менде кыймыл болбойт экен, мага мынча кальций кереги жок деп эле ошону сиңирбей калат. Да, англис тилинде билесиз мүмкүн. Use it or lose it деген сөз бар. Колдонбосоң, аны жоготуп эткенсиң да, ошол бир нерсени. Ошон үчүн колдонуп турса, ошондо организм өзү билдирет экен, ошол керек экени деп, кызыктуу. Остеопороз канчалык кооптуу? Кайсы сөөктөр көбүрөөк мисалы сынат? Остеопороз негизи аябай эле кооптуу. Эмне үчүн дегенде, көп сөөктөр, денедеги көп сөөктөр сынып кетиши мүмкүн. Анча эмес, кулаганда эле, бир аз эле кулап,
колго таянып же болбосо ошол эле жамбашка жыгылганда кашка жиликтин моюнчасы сынып кетиши мүмкүн. Моюнчасы сынганда бул эмне үчүн кооптуу? Ошол жер кайра өспөйт, кайра кошулуп өсүп калбайт. Ошондуктан бул жерде чоң операция кылыш керек болот. Ошол эле эндопротезирование кылыш керек болот. Суставды кадимкидей полностью алып ошол жерге сустав салынат дагы, ошол функцияны кайра өз кабылына келтириш үчүн операция кылынат. Айрымча ошол операция кылынбаган болсо, негизи ошо карыларда башка дене жабыркап көп оорулар болгон болсо, ошол операция кылганга оордук келтирет. Ошондуктан көбүнчөсү кылбай калат дагы. Ал кадимкидей жашоодон алып коет дагы. Мындайча айтканда, адам кыймылдабай калат, төшөктө жатып калат. Ошол төшөктө жатып калган болсо, башка ооруларды алып келет. Мисалы, пневмония бар. Төшөктө жата берип, көбүнчөсү пневмония ооруп калып, ошондон дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Мисалы сиз айттыңыз эме жыгылган учурларды бир жыгылган кеңеши барбы? Кантип жыгылыш керек, кандай жыгылбаш керек депчи мисалы? Негизи эле ошол денеде остеопороз болуп турган болсо, сөөктүн сапаты аябай эле жабыркаган болсо, ал бир аз эле урун койсо деле сынып кетиши мүмкүн. Көбүнчө ошол колдун лучевая кость деп коет. Ошол көбүнчө сынган жери, даже ошол сынган жердин өз аты бар, перелом в типичном месте деп коет. Типичный деген ошол аябай көп ошол жер сынат. Эмне үчүн дегенде, ошол жер остеопороз болуп калат дагы. Тайып жыгылганда же бир аз чалынып жыгылганда биз колду сунабыз да. Колду сунганда эле ошол жерге нагрузка келет да, ошол жер чыдабай анан сынып кетет. Ошондуктан эмне үчүн аны еще жылып кетиши мүмкүн. Жылганда ордуна коюп, гипс салып анан өстүрөт. Негизи эле кантип туура жыгылыш керек деле жолдору болушу мүмкүн, бирок негизи эле ошол остеопороз болуп аткан болсо жардам бере албайт да. Негизи эле адам өзү сактаныш керек. Жыгылгандан сактанып, могу азыр жакын арада кыш келет, жер тайгак болуп калат, ошол эле бут кийимди карап, тайгакпы же тайгак эмеспи, бут кийимдерге атайын өзүнүн накладкалар болот, өзүнүн тиштери менен. Мисалы, мууздун үстүндө басып баратканда ошол накладка менен бут кийим тайбай калат дагы, ошондуктан адам жыгылбай калат, ошону эле карап койсо болот. Көбүнчөсү жаман көргөндүктөн жыгылат. Жакшы көрө албай, ар кандай нерселерге чалынып барып эле жыгылып калганда, ошону жакшылап карап коюш керек болот. Негизи офтальмологко барып, туура көз айнек карап, жакшы көргөндөй. Ооба, сиз эме кыш мезгилде айтып кеттиңиз, мен эстеп кеттим да. Жакшы, азыр тиш такалар модадан өтүп, мындай ыңгайлуу бут кийимдер келиптир модага ошол. Мен ойлойм, ошол дагы туура ортопедтер, мисалы силер ойлойм, жакшы ой деп ойлойсуңар. Негизи жакшы эле ой деп ойлойм, анткени ошол эле тиш такалар деле көп жабыркагандар болот. Тиш така дагы ошону басып баратып эле, анткени көп жолдор түз эмес болот. Ар кандай эмелерге кабылып калып, ошол жерден эле чалынып чыгып жабыркагандар болот. Ошондуктан туура бут кийим кийүүнү жакшы көрүнчү. Сиз эндопротезирование жөнүндө айтып кеттиңиз. Сиз ошол эндопротезированияны жасайсыздарбы өзүңүздөр? Ошол кашка жиликтин моюнчасы сынганда көбүнчөсү ошол эндопротезирование кылыш керек болот. Негизи ошону кылабыз. Россияда иштеп жүргөндө ошону көп эле кылчубуз. Анткени ал жерде остеопороздон жабыркагандар аябай көп адамдар негизи эле. Ошондуктан алардык ошол в основном ошо моюнчасы, кашка жиликтин моюнчасын эле келет дагы жаткырып. Негизи общий негизги жалпы ден соолугу жакшы болсо, ошол операцияга эч кандай коопсуздук тартпаса, ошону кылып кое беребиз.
албетте ал ошол эле жамбаштын функциясы кайра ордуна келип эле адам кадимкидей басып калат. Негизи өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Эми сиз врач болуп кайсы жерде кабыл аласыңыздар? Травмпунктуңар бар экен, ал кайсы травмалар менен келсе болот? Ошол азыр Авиценна клиникасында иштеп жатабыз. Ошол жерде травмпункт бар. Ал Жукеево Пудовкина 124 дарегинде жайгашкан. 24 саат ичинде иштейбиз. Ал жерде бизде рентген бар, же болбосо башка жабыркагандар болсо ошолорго жардам бергенге көбүнчөсү бычак менен кесип алат, же болбосо бирдемеге кесилип калган учурларда ошол жерди тигиш керек болот да, ошолор менен көп кайрылгандар болот. Негизи операцияны болсо ошол эле Авиценна клиникасында филиалы бар. Бул Акунбаева, Чапаева, азыркы аты деген Бакаева экен. Ошол жерде стационар жайгашкан. Ошол жерде жаңы оборудованиялар бар экен, ошо инструменттер да жаңы экен, ошондуктан ошо иштейли деп чечтик. Эң жакшы. Демек, травмпунктка 24 понедельниктен воскресенье дем алыш күнчен барса болот экен, Анан кайсы травмалар менен барса болот? Перелом, анан сиз эми бычактануу дагы ожог менен болобу? Ожог менен негизи бул ожоговое отделение карайт. Бизде тилекке каршы ожоговое отделение жок. Бирок ожог менен ошол учурда ошол жакта болуп калган болсо келсеңер болот. Биз аны оорусун азайтканга аракет кылабыз, же болбосо обработка кылабыз. Биринчи жардамын беребиз. Ата гипс, полностью переломдор менен жалпы кайрылса болот. Бизде гипс салабыз. Ошол эле рентген кылып, кайсы жери эмне болгон болсо ошол жерге гипс алып, же болбосо ошол сөөк сынып кеткен болуп, жылып кеткен болсо ордуна коюп, гипстерди коебуз. Эң жакшы. Демек, бүт ортопедия ооруларды силер диагноз да коесуңар, дарылайсыздар дагы и операция да кылат экенсиздер, Анан реабилитация кыласыздар дагы? Айрымча ошол операциядан кийин көп жабыркагандарды өз кабылына келтириш үчүн реабилитация кылынат. Ошондуктан биз операция кылгандан кийин үйүнө жиберип салбайбыз. Дайыма связьда болобуз, реабилитация кылабыз. Эмне кылыш керек, эмне кылышты кереги жокторун баарын түшүндүрүп, дайыма байланышта болуп турабыз. Биз ошо остеопороз жөнүндө кененирээк маалымат бердик, айтып бердик. Комментарий, суроолор болсо биздин подкасттын астына комментарий жазыңыздар. Жана башка теманы кененирээк айтып билгиңер келсе, аны да жазыңыздар, айтып беребиз. Албетте жооп беребиз. Бизде дагы акыркы убакта онлайн консультация кылууну чечтик. Негизи биздин региондордо көп жабыркагандар болот. Ошолор келиш керекпи же келиш кереги жокпу, эмне кылыш керек, же болбосо ошол жерден эле рентген кылса болобу, кандай кылса болот, ошонун баарын түшүндүрүп айтып беребиз. Чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот. Эң жакшы. Кош калыңыздар.